Assalamu alaikum hurmatly Moskvada mekendештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Бүгүн Автозаводская метросунда турабыз. Мына биринчи выходтан чыктык туугандар. Ушул жерде биздин жигиттер границага күн сайын рейс уюштурдук дейт. Бизде ошону көрсөтө кеттиңиз деп чакырыптыр. Азыр барып сиздерге ошол кеткен жерини, каттаган машиналарды жигиттер менен тааныштырып бир катар обзор кылып кетели туугандар. Колдон келишинче бардык эмелерин сурап кетебиз, шарттарыны. Мына өзүңүздөр көрүп, метродон чыктык. Биринчи выходтан чыкканда бул жагы жакын эле экен. Мына сразу солго буруласыздар, светофорго барабыз. Мынакей туугандар, биринчи светофор. Ошол светофорго жетпей эле бурулабыз, дагы солго бурулабыз. Мына бул жерден басканда дагы бир 50 метрдей басабыз. Азия деген чайкана бар. Көрсөңүздөр, мына машиналар тизилип, жигиттердин машиналары көрүнөт. Туугандар. Ушул турган машиналар биздин кыргыз жигиттеринин чек арага каттаган машиналары. Азыр сиздерге толугу менен көрсөтүп, ошол Автозаводская жамаатынын жетекчиси Ынтымак менен сүйлөшөбүз. Туугандар, анда Ынтымак менен сүйлөшөлү. Ушул Автозаводская жамаатынын жетекчиси. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Сен сол иштериң жакшыбы? Амансыңбы? Тинчпсиң? Элдин кызматын кылып атасыңарбы? Жакшы. Жакшы. Ушул Автозаводская жамааты жөнүндө кыскача айта кетсең, качан ачылдыңар, канчадан бери каттап атасыңар, кандай рейстер бар? Ассаламу алейкум. Жамаат, эл журт, Москвада иштеп жүргөн мекендештер, биз ушул границага, Казакстан, Москва Казакстанга бир 10 жылдан бери каттайбыз негизи. Украинадан бери каттайбыз. Украинадан бери каттап, ушул кийин Казакстан ачылып, кийин Казакстанга каттап элге кызмат кылып жүрөбүз. Бизде рейстер күнүгө, ар күнү күндүгө жөнөйбүз. Күндө саат 4төн баштап жөнөйбүз. 4тө биринчи рейс, 5те экинчи рейс, 6да ушинтип 9-10го чейин рейстер бар бизде. Өтө жакшы. Демек ошол туугандар күн сайын саат 4төн баштап ар саатта бирден рейс, бирден машина чыгып турат экен да. Анан мында артыкчылыктар жөнүндө айта кетсеңер, до конца өзүңөр каттайсыңар, жолдо кандай жардам бересиңер? Кээ бирлер баягы рекламага деп эле айтып коет экен да, анан кийин жолдо алмашып, ары бери кылып. Жок. Ал жөнүндө айтып кетсем, бизде күнүгө каттайбыз ал жака, бирок до конца барабыз. Границага чейин, до конца барабыз, границага кирип, өзүбүз алып кирип чыгабыз. Ушул машиналар менен до конца алып кирип чыгабыз. Анан ачыгынан айткан жакшы, кээде болуп калат. Чарчаган ушуларда, бирок ал жактагы водительдерибиз да өтө опытный жакшы. Биз айрыкча бир до конца өзүбүз кирип чыгабыз. Анан биз айткан суммадан бир сом акча кетпейт. Баякындай разворот, башка нерселерге акча албайбыз. Полный биз айткан сумманын ичинде, бардыгы ошонун ичинде кетет. Ашыкча бир сом кетпейт бизде. Анан документ боюнча документтерин Москвага чыга электе ушул жерде документтерин текшерип, чордусөктөн акысыз текшерип беребиз биз менен баргандарга. Анан кээ бири биз менен барбай деле текшертип неме кыла берет, бирок только биз менен баргандар үчүн бесплатный акысыз текшерип алып барып келебиз. Жолго документтерин ито болсо, ар бирин жазып ушул жерден карап тактап алабыз. Чтобы жолдо милицияга бир сом акча бербеш керек. Проблема болбош керек. Чтобы келгенден кийин биздин артыбыздан сүйлөбөш керек. Ар бирин биз тактап, чалганда эле бардын тактап сурап алабыз. Анан чордусөктөн текшерип, эң кызыгы азыр кредит, телефон алгандар өтө көп. Ушуну текшере албай атат көбү. Менде бар. Чалсын. Текшере берем. 100% апарып берем. Апар, если кокус болуп калат, ачыгын айткан жакшы да, бир 100дөн 1-2 болуп калышы мүмкүн да. Ушундай случайда болуп калса, биз жок дегенде жарым акчасын кайтарып беребиз. Мисалы, телефон алып, ал жакта кирип чыга албай, миграционный карта ала албай, жөн эле барып келген учурлар болуп калса, кайтарып беребиз. Бирок андай эмес. Биз бул жерден бардыгын тактап алабыз. Телефон, кредит алгандарды 100% бул жерден текшерип, 100% алып барып келебиз.
Бизде ошо текшере турган программалар бар, каерден текшертебиз, билебиз. Чорунсокто дагы полный. Анан чорунсокто дагы бир базадан эмес, 2 базадан текшертем да. Основной 2 базадан текшертпесең, кээде сулча болуп калат да, ал жакта калып калганчы. Себеби көп өзүм границага дагы кирип чыгып, каттап иштеп жүргөн үчүн көп башыман өткөн да. Ошон үчүн аракет кылам. Бир адам дагы ал жакта калып, ушто бартан сүйлөшкөчү. Мен барган сайын бир опыт ашып бирдекени кылыш керек экен да. Ачыгын айтып. Опыт боюнча айта кетсек, туугандар мына акыркы күндөрү айрыкча баягы границага опыты жок эле өзүнчө жаңы каттап, өзүнчө баягы арзан каттайбыз, арзан акча менен баргандар кээ бирлер границада анча-мунча калып кетип атат экен да. Себеби документтерин ито болуп, жолдо полициялар тутуп, штраф кылып, ошондой окуялардан кандай? Ошону дагы айтып кетейин. Мисалы, кече эле бир юрист кызбы, билет саткан кызбы айтыптыр. Машина менен границага барбагыла, ал жактан бардыгы депорт болуп кетип атат. Ошондой миш-миш. Ал туура эмес. Биз мисалы бардыгын тактап, регистрацияларын жазып, ичимге тийиштирбей 100% апарып келебиз да. Анан алар каттап жүргөн эмес. Такси же өздөрүнүн иши менен кетип аткандарга чыгып алышат да. Попутчик. Анан аларга баары бир да документин сурап дагы койбойт да. Документин кандай карап дагы койбойт. Алар түшүнбөйт. Чорунсокто барбы, жокпу? Кредит алса кирип чыга алабы, чыга албайбы? Миграцион ала алабы? Алар кызыктырбайт да, билбейт да алар, түшүнүгү жок. Анан жолдо дагы ГАИ менен бир көргөн адам менен дагы сүйлөшө бербейт да. Мисалы сиз каттап калып биринчи рейс кетип атсаңыз, семьяңыз менен 2-3 клиент алып алып. Олар билбейт да. Документи жок, көрсөтүп түшүп алат да, анан кийин бир көрүп туруп, алар отделение алып кетип калышы мүмкүн, депорт кылып коюшу мүмкүн. А биз билебиз. Кайсыл жерде ГАИ тургандан билебиз, кайсыл жерге канча сом аларынан билебиз. Танып калган. Түшсөңөр дейт, бирок бизге алар жакшы жагы ошол документ жасап алабыз бул жактан. До конца текшерип неме кыла бербейт да, кагаз түрүндө көрсөтөт. Танып калган үчүн, если андай случай болуп калса дагы, любой путём менен сүйлөшүп алып чыгып кетебиз. Ынтымак, машиналарды бир катар иштерин дагы көргөнчө бир көрүп кетели. Мына туугандар, машиналарды бир көрсөтүп кетели. Комфортно, бардык жогу жакшы. Ичин да бир көрсөтсөң, мына ичиндеги эмелер бардыгы жакшы. Состояние өтө зың. Ар бир рейсте тазаланып турат экен. Талап таксыр бир нерсе айта кетейин, эртең ушул машина менен өзүм кетем. Бул ушул эртең саат жетекчинин машинасы экен. 4-5-терде өзүм Кудай кааласа ушул машина менен жолго чыгып алып барып келем. Кудай кааласа. Москвадан биринчи келсеңер ушунда кетет экенсиңер, буйруса. Арзан скидкасы менен. Болду. Экинчи машина мына туугандар. Бардык машиналарда Wi-Fi бар да? Wi-Fi бар. Удобный зарядкаларынан бери койгонбуз. Жакшы. Зарядка кылып беребиз. Кеңири зарядка кылып, кеңири барсаңыздар болот экен. Машинанын абалдары өтө жакшы экен. Ар бир рейсте текшерип турасыңар да, машинаны келип диагностика кылып текшерип, өзүбүздө сервис дагы бар, сервиске киргизип бардыгын карап турабыз машиналарды. Мына машинаны көрөлүчү да. Азыр көп машиналарыбыз жолдо болгон үчүн, иштери чыгып келбей калган үчүн азыр салон жакшы экен, таза экен. Азыр бул жерде машиналарыбыз аз. Да, иште азыр учурда туугандар чегарада жүргөн жигиттер да бар экен, ушул группада, алар азыр ушул жерде болбой калып. Анан ориентирди сразу айта кетели мынакей. Чайкан Азия дегенин алдынан кетишет экен. Метродон 1 эле минут көрдүңүздөр, көрсөтүп койдук. Ушул машиналар ушул жигиттер кызматта. Анан дагы бир деген ушул жерден белгилеп айта кетели туугандар. Баягы документи нито болгондор, өзүнөн корккондор, жолдон эмне болот, андай мындай дегендер толугу менен чалып, экрандан номерлерге чалып, келип, текшертип, коркпостон барып келсеңиздер болот. Өздөрү документ жагынан бул жигиттер көп жылдан бери каттайт, эмнени каерде эмне кылыш керек экенин өздөрү билет. Анан основной Чорунсокко штраф алгандар келет. Штраф алгандарды ошолорду сөзсүз мен сурап, штраф алгансыңбы? Бул жерде төлөнгөн эмес деп жазылган эмес да, закондочу. Более 2 деп жазып койгон болду. Ошолордон мен сурап, текшерип, гарантиясы менен ушу кайра Москвага келе турган кылып алып барып келебиз, Кудай кааласа. Демек туугандар, документтерди алдын ала текшертип чыкканыңыздар жакшы экен. Телефондор экранда жазылуу туугандар, WhatsApp иште 24 саат. Метро Автозаводская биринчи выходтан чыкканда ушул чайкана Азиянын алдында катташат. Келип, ушул жигиттердин ишеничтүү кызматтан пайдаланып кетсеңиздер болот. Иштерге ийгилик. Рахмат экен.